Аптанын маанилүү кабарларын Үмүт теле студиясынын жаңылыктар маалымат программасында тааныштырып баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен студияда Кызбирак Абдрахим кызы жана кесиптешим Дурусбек Акылбек уулу. Алгач маалыматтардын орчундууларынан кыскача. Республикалык сынакта окуу жайдын студенттери 25 номинациядан 16 номинация боюнча лауреат аталып, эң мыкты деп табылды. Ошму менен Сынзян мамлекеттик педагогикалык университетинин ортосунда күн санап кызматташуу алакалары бекемделүүдө. Окуу жайдын студенти Мунарбек Сейитбек уулу эң мыкты мушкер 2018 намын жеңип алды. Медициналык колледждин студенттери жумушка орношуудагы талаптар жана критерийлер жөнүндө кенен маалыматка ээ болушту. Ошму менен Синьцзян мамлекеттик педагогикалык университетинин ортосунда күн санап кызматташуу алакалары бекемделүүдө. Алсак, окуу жай башчысы Каныбек Исаков Кытайдагы иш сапар учурунда Үрүмчү шаарында Синьцзян мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору профессор Фаркат Жалал менен жолугушкан. Мында 2018-жылдан 2023-жылга чейинки өз ара кызматташуу келишимине кол коюлган. Ошондой эле ректор Каныбек Исаков эки тараптуу кызматташуунун жетишкендиктерине токтолуп, 5 жыл аралыгында Конфуций институтунда аткарылган иштерди жана бакалавриаттын толук ишке аша баштагандыгын, магистратура программасынын өздөштүрүлүп жаткандыгына токтолгон. Жолугушуунун жүрүшүндө эки университеттин ректору Ошмунун Конфуций институтунун түзүлгөндүгүнүн 5 жылдыгын белгилеп, бул жылдар аралыгында аткарылган иштер, жетишкен ийгиликтер боюнча кеңири сөз кылышкан. Ага улай эле окуу жай башчысы Каныбек Исаков Кытай Республикасындагы мобилдүүлүктөн өтүп жаткан студенттер менен жолугуп пикир алышкан. Жолугушуу Сынзян мамлекеттик педагогикалык университетинин залында болуп, мында студенттердин сунуш пикирлерин, ой талаптарын угууга жетишкен. Ошондой эле студенттерди бардык убактысын билим алууга жумшап, чет өлкөдө тартиптүү жана үлгүлүү болууга чакырган. Өз кезегинде академиялык алмашуу программасында жүргөн студенттер, магистрлер, докторанттар Каныбек Исаковго ыраазычылык билдиришип, учурда билим алууга, жашоого заманбап шарттар түзүлгөндүгүн баса белгилеп өтүшкөн. Эске салсак, Ошмунун 150дөн ашуун студенти Кытайдын алдыңкы университеттеринин академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча билимин жогорулатып жүрүшөт. Республикалык сынакта окуу жайдын студенттери 25 номинациядан 16 номинация боюнча тандалып, лауреат аталды. Тагыраагы Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын эң мыкты студенттик изилдөө улуттук сынагы уюштурулган. Аталган сынак жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында болуп, илмий изилдөө иштерин атайын комиссия карап чыккан. Ал эми мыкты изилдөө иши деп табылган билим алуучуларга диплом, планшет жана акчалай сыйлыктар ыйгарылган. Ал эми жеңүүчү студенттер жөнүндө кененирээк Мээрим Алмазбек кызынын материалында. Гүлзада Бекмурат кызы учурда 3-курста окуйт. Келечекте музыка мугалими болом деген таланттуу студент Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлгөн сынакка катышкан. Мында ал биринчи мугалим чыгармасынын болочок мугалимдердин калыптанышына тийгизген таасири деген илимий иш жазып, алдыңкы орунду багындырган. Ага ылайык 45 000 сом, планшет жана диплом менен сыйланган. Илимий иштерди буга чейин жазган эмесмин. Бул биринчи илимий макалам. Бир нерсеге кызыгуу эми артып калды десем болот да. Биринчи макаланы жазып бүткөндөн кийин анан ушундай нерселерди жазыш керек экен деп кичине изденүү болот экен, өзүңдө дагы кичине аракет, көп нерсени да билип калат экенсиң да. Анан ошондон улам азыр дагы кийинки дагы мындан да жакшыраак макалаларды жазам деген үмүттөм, жазганга аракет кылам. Гүлзада музыкалык билим берүү багытында билим алганына байланыштуу буга чейин илимий иш жазган эмес. Ал эми алгачкы жолу ушул сынакка катышып, жакшы жыйынтык болгонун айтат. Буюрса илимий иш жазууну мындан ары да улантсам дейт. Макаланы жазды, анан бүтүрдүк. Кийин комиссия текшерип өткөрүп атканда анын комиссияларда кызыгып калышпады. Ошондой жазган немени бир көрбөйлү көзүбүз менен да муну мен таппай калдым. Анан жакшы өзү негизи мындай жакшы жазылган, эң негизгиси ошол жерде өзүнүн ою бар да.
Аталган сынакта окуу жайдын дагы бир факультетинин студенти экинчи орунду багындырган. Ал теология факультетинин 4-курсунун студенти Жанузак Туран уулу. Жанузак буга чейин дин боюнча илим иш жазып келген. Бирок түрдүү сынактарга катышып келсе да, республикалык деңгээлде алгачкы жолу качкандыгын айтат. Ал теманын ичинде мен диний ишенимдерди экиге бөлүп жаздым. Биринчиси кыргыздардын эски ишенимдери, исламга чейинки эски ишенимдери, андан кийин кыргыздардын ислам ишенимдери менен бирге жаздым. Мисалы үчүн исламга чейинки ишенимдери Кут, Теңир, Ума эне сыяктуу ишенимдерин жазсам, ал эми ислам ишенимдеринде чариялар, пайгамбар, дагы ошол сыяктуу ислам терминдерине тиешелүү сөздөрдү ачыктап, ошол диний терминдер менен ачыктап, ал кандай келген, чыгармада кандай колдонулган. Билим берүү жана илим министрлиги уюштурган республикалык сынакка өлкөнүн бардык жогорку окуу жайларынын студенттери катышкан. Мында жалпы 25 номинация болсо, анын 16сын окуу жайдын билим алуучулары алган. Республикалык деңгээлде өткөрүлгөн Айтмат 90 жылдыгына карата эссе конкурсу бул өткөн окуу жылында апрель айында жарыяланган экен. Жалпы биздин Ош мамлекеттик университетинен 25 иш тапшырылыптыр. Алардын ичинен 16сы комиссиянын колдоосуна ээ болгон. Мына азыр менин колумда ошол 16 студентке берилген статуэтка Айтматовго арналган. Ошол 16 студенттин ичинен 3-өсү биринчи орунду, экинчи, үчүнчү орунду камсыздады. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 7 декабрда Борбор калаада Сейтек балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук борборунда өткөн. Кошумчалай кетсек, окуу жайдан биринчи орунга 2 студент чыгып, 45 000 сом тапшырылган. Экинчи орунду 3 студент 30 000 сом, ал эми үчүнчү орунду 4 студент 22 500 сом, диплом, планшет жана кызыктыруучу белектер ыйгарылган. Мерим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Кайталангыс салам, Чыңгыз Айтматовдун каармандары эртең менен университеттин ар бир факультетинде мугалимдерди жана студенттерди өзгөчө шаң менен күтүп алышты. Мында катышуучулар Жамиля, Бетмебет, биринчи мугалим, Аккеме жана башка чыгармаларындагы каармандардын образын чагылдырган. Ошондой эле билим алуучулар тарабынан тартылган сүрөттөр коюлган. Бул күнү окуу жай жааматына өзгөчө таасир калтыруу менен залкар жазуучунун улуулугун даңазалаган сөздөр айтылып, комуз, аккордеондун коштоосунда ырлар да орун алды. Медициналык колледждин студенттери жумушка орношуудагы талаптар жана критерийлер жөнүндө кенен маалымат алышты. Анткени жумуш берүүчүлөр менен атайын иш-чара уюштурулган. Буга окутуучулар, ата-энелер, Ош шаардык төрөтүү үйүнүн кызматкерлери жана студенттер катышкан. Иш-чаранын чоо жайына Мимоза Жаныбек кызы кененирээк токтолуп айтып берет. Медициналык колледжде студенттерди, окутуучуларды, жумуш берүүчүлөрдү, колледждин бүтүрүүчүлөрүн бириктирген чоң масштабтагы иш-чара алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Аталган иш-чара окунуп бүткөн студенттерди жумуш менен камсыз кылуу максатын көздөйт. Мындан улам Ош шаардык төрөтүү үйүнүн кызматкерлери чакырылган. Ошо бүтүрүүчүлөр бүтүп кеткенден кийин бүтүрүүчүлөр менен биз тыгыз байланыштабыз. Себеби бизде окутуп аткан программа алардын иш жүзүндө дал келдиби? Алар кыйналбадыбы? Алар ошо жумуш орношууда ошол алган билими пайдасы тийдиби? Ошону биз сөзсүз аныктап билебиз. Медициналык орто билимге ээ болгондор үчүн жумушка орношууда жумуш берүүчүлөр тарабынан атайын критерийлер бар. Алсак бейтаптарга жылуу мамиле жасоо жана Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бекитилген негизги буйруктарды билүү. Буга ала эле клиникалык протоколдордун көрсөтмөлөрүнүн негизинде иш алып баруу жана медициналык аппараттарда иштей алуусу кажет. Бизде түрдүү бөлүм болгондуктан бизде реанимация деген бар, ымыркайлардын реанимациясы, чоңдордун реанимациясы, төрөт бөлүмдөрү. Ошондуктан биз умайнелерди кабыл алабыз, медайымдарды кабыл алабыз. Ошолорду кабыл алганда биздин негизги критерийлерибиз бар. Бул деген биздин саламаттык сактоо министрликтен чыккан негизги приказдарыбыз бар, указания, буйруктарыбыз бар. Ошол буйруктарды толук кандуу билүү. Өткөрүлүп жаткан иш-чара студенттер үчүн пайдалуу экенин катышуучулар айтат. Анткени кошумча маалымат алып, мыкты адис болуп калыптануусуна пайдасын берет. Бизге азыр иш берүүчүлөр жана агай эжекелер отурушат ушул жерде. Биз Кудай буйруса ушул жерде бүткөндө алар менен иштешип кетүүгө даярбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө уюштуруучулар тарабынан медициналык көргөзмөлөр коюлуп, келген коноктор алар менен таанышып чыгышты. Ал эми окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн кызматташтыгы мындан ары да улана бермекчи. Мимоза Жаныбек кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт телестудиясы.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын маани-маңызы бүгүнкү күн менен салыштырылды. Тактап айтканда, жазуучунун 90 жылдык мааракесине арналган майрамдык кече болуп өттү. Биз дүйнөнү өзгөртөбүз, дүйнө бизди өзгөртөт аталышындагы иш-чаранын өзгөчөлүгү стоп кадр болуп, чыгармалардан сахналык көрүнүштөр студенттер тарабынан аткарылды. Мында азыркы заман менен залкар жазуучунун каармандарынын образдары салыштырылып, студенттерге тарбиялык жактар көрсөтүлдү. Иш-чараны математика жана информациялык технологиялар факультетинин окутуучулары жана студенттери уюштурган. Университетте татыктуу билим берип, андан сырткары спорттун бир нече түрлөрү менен алектенген окутуучулар бар. Тактап айтканда, мугалим эжекелер атайын волейбол командасын түзүп, окуу жайдын намысын коргоп келишет. Ошондой эле Ош шаарында өткөрүлгөн мелдештерге катышып, байгелүү орундарды багындырууда. Алсак, команданын курамында учурда 8 айым бар. Ал эми ошол волейболчу айымдар менен кабарчыбыз Зиягүл Болот кызы баарлашып кайткан. Гүлназ Момбекова окуу жайдын бизнес жана менеджмент факультетинде окутуучу болуп эмгектенет. Ал сабактардан соң спорттун волейбол, шахмат сыяктуу түрлөрү менен машыгып турат. Аны менен катар эле ар кандай турнирлерге катышып, байгелүү орундарга ээ болгон. Ошондой эле башкалар да спорт менен такай алектенүүгө чакырат. Ар дайым машыгып келип турган, анан мындан арда буйруса биздин окуу жайдын башка эжекелери да бул жакка кошулат деген үмүттөбүз. Анан эч кандай үй турмушуна, тиричиликке бул эч таасирин тийгизбейт, эч кандай жолтоо болбойт. Эгерде чындап эле калуу болсо, бардык нерсени айкалыштырып алып кетсек, бул биз үчүн эле пайда деп ойлойм. Волейбол топ менен ойнолуучу командалык спорт оюну. Бул спорттун түрү менен машыгуу тез жана так реакция жасоону, шамдагайлыкты, көз менен болжолдоону өөрчүтөт. Ошондой эле оюнда дене такай кыймылдуу болуп, келбетти жакшыртууга түрткү берет. Буга байланыштуу окуу жайдын спортчу айымдары кайсы учур болсо да бул оюнду ойноого убакыт табышат. Учурда окуу жайдын командасында 8 оюнчу бар. Машыктыруучунун айтымында ар бир оюнчу өзүнө жараша артыкчылыктарга ээ. Ага ылайык кайсы мелдештерге катышпасын, олуттуу карап жеңишке ээ болууга аракеттенишет. Волейбол менен мектепте окуп жүргөндө деле командада ойноп жүргөм. Азыр ушул университетте иштегенден бери калтырбай эле ойноп келатам. Эми өзүм жакшы көргөн спорттун түрү болгондуктан ишке дагы, үй жумушуна дагы, спортко да жетишсе болот. Негизи эле аял киши бүт ишке жетише атпайбы азыркы заманда. Биздин эжекелер жашы менен чектелип, жашы менен бөлүнөт. Замандын талабына ылайык 25тен 40ка чейинки командам бар. Ал жерде 12 эжеке тренировка кылат. 40тан жогору дагы 8 мугалимибиз бар. Алар жаңыдан эле түзүлдү. Университетте волейболдон сырткары спорттун теннис, шахмат сыяктуу түрлөрү менен машыккан эжекелер да бар. Алар жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлгөн ар кандай спорттук мелдештерге катышып, көптөгөн ийгиликтерди багындырып келишет. Мындан улам аларга университет жетекчилиги тарабынан да чоң колдоолор көрсөтүлүп жатканын маалымдашат. Биздин университетте бардык тараптан колдоо жакшы, ошондой эле эжекелерге дагы атайын колдоолор көрсөтүлдү. Сабактардан бошотулуп берилип, буйруктун негизинде сабактан бошотулушту. Ошол оюн болуп аткан жерге проректорлорубуз, гезиттин редакторлору, атайын агайлар колдоп барып, чогуу колдоп, кубаттап турушту. Эске салсак, буга чейин Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар арасында волейбол боюнча мелдешкен эле. Аталган спорттук турнирге жалпы жөнүнөн 6 команда мыктылык үчүн ат салышкан. Мында окуу жайдын атынан бул спортчу айымдар катышып, биринчи орунга ээ болгон. Зиягүл Болот кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт телестудиясы. Окуу жайдын педагогика жана дене тарбия факультетинин студенти Мунарбек Сейитбек уулу эң мыкты мушкер 2018 намын жеңип алды. Аталган сыйлык Жаштар, дене тарбия жана спорт агенттиги тарабынан аныкталган. Буга байланыштуу атайын Бишкек шаарындагы Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында белдеш уюштурулуп, ага 89 спортчу катышкан. Белдештин жыйынтыгында мыктылар аныкталып, Мунарбек Сейитбек уулу эң мыкты мушкер намына татыган. Алсак, Мунарбек эл аралык белдештердин бир нече жолку жеңүүчүсү жана бокс боюнча Азиянын чемпиону болгон. Эң мыкты мушкер намынын ээси Мунарбек Сейитбек уулун жалпы жааматтын атынан окуу жай башчысы Каныбек Исаков куттуктап, ийгиликтерди каалады. Ошондой эле тренери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Турдалы Оморовго да ыраазычылык билдирди.
Мына ушундай маалыматтар топтому менен жуманы жыйынтыктайбыз. Биздин берүүлөрдү Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан да көрсөңүздөр болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Студияда Кызбырак Абдрахим кызы жана Дурусбек Акылбек уулу болдук. Кайрадан амандыкта көрүшөлү. Ал эми эфирдик жүрүштү маданий көрсөтүүлөр улантат. Каналдан узабаңыз. Өз балдарына гана ата болбостон, көптөгөн студенттерге ата болуп, билим берип, мыкты инсан болуп чыгышына себепкер болгон инсандар бар. Башкача айтканда, Ошмуга байланган үй бүлөлөр дагы жок эмес. Тагыраак айтсак, бул үй бүлөнүн жашоосунун дерлик 2/1 бөлүгү Ошмуга арналып Ошмуда өтөт. Бүгүн бизде өзгөчө конокто табияттануу жана география факультетинин экономика, социалдык жана саясий география кафедрасынын башчысы Калыбек Самиев агайыбыз. Жана агайдын кызы Кыргыз Европа факультетинин студенти Мээрбүй Калыбекова. Арыбаңыздар агай, бүгүн биздин студиябызга куш келиңиздер. Алгач эле дегенде агай сизге суроо узаткыбыз келип турат да. Негизи эле мугалим болуп калышыңызга эмне себеп болгон жана дагы бир мүмкүнчүлүк болуп калса мугалимдик кесипти ойлонбой туруп мугалим болом деп жооп берет белеңиз. Мугалим болуп калышыма кичинекей кезимден биз айыл жерде өскөнбүз, атам себепкер деп ойлойм. Жок дегенде балам мектепке таза кийинип ишке барып келип турасы, чыла кечмей деп айтчу. Ошол кишинин айткандары себеп болду окшойт. Анан өзүм деле мугалимдик кесипти жакшы көрчүмүн, бала кезимден эле жакшы көрчүмүн. Эгер менин алдымда азыр дагы ошондой бир тандоо боло турган мүмкүнчүлүк болсо, мен ойлонбостон мугалимдикти тандаган. Андан жаштар менен мугалимдер менен иштеген, балдарга жол көрсөткөн, багыт берген чоң кесип деп ойлойм. Рахмат. Анда сиз кызыңыздан сурасак, сиз ата жолун жолдоп, мугалимдик кесипти аркалайын деп жаш кезиңизде кыялданышсызбы жана азыркы учурдагы кесибиңиз кандай? Мен атамдын кесибин аябай сыйлайм, ардактайм, бирок мугалимдик жолдой албайт окшойм. Азыркы кесибим эл аралык бизнесте окуйм. Кесибим боюнча экономистмин, ушу бизнес чөйрөсүндө өзүм таап кетейин деп ушул аракеттенип ушундай оюм бар. Абдан жакшы. Чоң рахмат агай. Анда мен сизге кесипти ушул жерден маегибизди токтото туруп, атайын даярдап койгон оюңа кезекте бербейли. Албетте агай, биз сиздерге арнап бул жакта оюн камдаганбыз. Оюнубуздун шарты төмөндөгүдөй. Биз сиздерге 2ден сөз айтабыз. Өзүңүздөргө жаккан сөздү турмушта кайсынысын көп пайдалансаңыздар, ошону тандап аласыздар. Келиңиздер, агайдан баштайлы. Ошмунун жумушу же өтүн жумушу? Ошмунун жумушу. Китеп же интернет? Интернет. Сыналгы же телефон? Сыналгы. Мектеп же университет? Университет. Жаңы жыл майрамы же Норуз майрамы? Норуз майрамы. Айыл же шаар? Шаар. Пушкин же Айтматов? Айтматов. Сабак же эс алуу? Сабак. Желкыяк же гитара? Желкыяк. Жаз же кыш? Жаз. Көкбөрү же кыз кумай? Көкбөрү. Гүл же шоколад? Гүл. Чоң рахмат, абдан кызыктуу болду. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сиздердин үй бүлөңүздөр чыгармачылыкка абдан жакын үй бүлө экен. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, мен бала кезимден эле ушул музыкага жакын болуп чоңойдум. Ага, биздин айылыбыздын табияты, тоосу таасир этти го деп ойлойм. Келинчегим Сабиралиева орус филологиясы факультетинде иштейт. Тарбиялык иштер декандын орун басары. Дайым топ студенттерди даярдап, көркөм окууга даярдап жүрөт. Чоң кызым ушул апасынын жолун тартты окшойт. Чыгармаларды, улуу адамдардын чыгармаларын көркөм окуп айтып жүрөт. Анан уулум дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин колледжинде окуйт, 2-курста ал. Эми замандын талабына жарашабы, негедир искусствонун реп тармагына көбүрөөк басым жасап жүрөт. Кичинекей кызым мектепте окуйт. Мектепте окуганы менен кошо эле Кооператив атындагы көркөм сүрөт мектебинде окуйт. Келечекте мен дизайнер болом дейт. Сүрөттөрдү аябай жакшы тартат. Ана биз Мээрбү айтсаңыз, атаңыз айтып калды. Кесиби башка болгондугуна карабай, көркөм чыгармаларды окуп, көркөм окууга аябай көп кызыгат деп калды. Сиз деги эле ушул көркөм окуу жаатына кандай, эмне себептерден кызыгып калдыңыз жана бул жааттан максаттарыңыз кандай? Кесибим башка болсо дагы, ошол апам менен ата-энем аябай чыгармачыл адамдар. Анан апам кичине кезимден эле мага ар түрдүү чыгармаларды окуп берчү. Анан ошого аябай таасирленип, азыркыга чейин көркөм окуп же аябай кайгы же ушинтип настроением жок болсо, көркөм окуп, китептерди окусам аябай эс алам да.
Анан кесибим башка болсо деле өзүм чыгармачылыкка аябай кызыгам. Кичине кезимден баштап эле апам мени развивать этиш үчүн ар түрдүү жактарга алып барчу да. Өзүм ар түрдүү телеканалдарда балдардын көрсөтүүсүн, кичине чоңойгондон кийин чоңдордун көрсөтүүсүн алып барып жүрдүм. Ал эми азыр өзүм башка жаатта иштегениме байланыштуу ага убактым жок, аны токтото турдум. Кесибиңизди тандадыңыз, Абдан жакшы. Негизи эле агай ошол үй бүлөңүз менен ошмуга байланган экенсиздер да, өзүңүз дагы, жубайыңыз дагы, балдарыңыз дагы окуп. Мына ушул жерден суротуп алат да, сиздин жашооңуздагы ошмунун орду кандай? Мен үй бүлөм бардык эле, менин өмүрүм, турмушум, жаштык кезим деле, баягы аң сезимдүү мезгилим бардык эле ошмуга байланыштуу болду. Мен ушул Ош мамлекеттик университети, Ош педагогикалык институту, Ош мамлекеттик университети болгондо алгачкы тапшыруучулардан болгонбуз. Ошондон баштап эле 98-жылдан, жаңы жылдан баштап кенже илимий кызматкер, окутуучу, улуу окутуучу, илимдик кандидаттыгын тактап, азыр кафедра жетектөөдөн улдагышы. Бардык университеттеги болгон тепкичтерди басып өтүп келе жатам. Анан келинчегим дагы ушул вакыт Ош мамлекеттик университетинде иштейт. Эки балам тең Ош мамлекеттик университетинде окуйт. Эми Ош мамлекеттик университетте турганда башка вузду тандоого мүмкүн эмес деп ойлойм. Жашоомдо орточо мен жеткен кичинекей ийгилик болсо дагы ошонун баардыгы Ошмундан болду. Менин жашоом өмүрүм университетке байланып отурат. Чоң рахмат агай. Ал эми мерби сиз үчүн жашооңуздагы Ошмунун орду кандай? Мен ата-энем дагы Ошмунда иштейт, билесиздер. Анан ошол мага кичине кезимден эле жакчу билим берүүсү, ошон үчүн мен ойлонбой туруп эле Ошмунду тандадым. Келиңиз агай, сиз жогоруда ырдап жүрөм деп айтып кеттиңиз. Аны эмесе бизге Жел кыяктын коштоосунда бир чыгарма аткарып бериңиз. Макул. Ошму таланттардын мекени, сөзүн жазган педагогика илимдеринин доктору профессор Сатканбай Мамыналиев, Обону Түмөнбай Колдошевго таандык. Сиз жөнүндө деген ырды аткарып берейин ата. Сиз жөнүндө ырлар жазбай менен, катта жазбай кубанычтуу болса сымбатыңыз суктандырып турса да, жүрөгүмүз эркиңиз да турсалы. Сымбатыңыз суктандырып турса да, жүрөгүмүз эркиңиз да турсалы. Сиз жөнүндө ырлар жазбай менен, ичимиңизден чыныңызды алсамдыр, сезимиңиз сенектигин байкабай, тажатып айта берип сүйөм. Сезимиңиз сенектигин байкабай, тажатып айта берип сүйөм. Сиз мендик дагы эмессиз, сезим ойлор бирге бөлөктүү, сагындырып саргайтканыңыз үчүн сүйөмүн да жек көрөм сиз депсиз. Сагындырып саргайтканыңыз үчүн сүйөмүн да жек көрөм сиз депсиз. Сиз жөнүндө ырлар жазбай менен. Бале. Чоң рахмат. Чоң рахмат агай. Абдылдыжан Акматалиевдин Чыңгыз Айтматовду эскерүү ырын окуп берейин. Баар ыйлашты. Манас эми өлгөндөй, Манас менен сизди кошо көмгөндөй, аалам турду жымжыртыкта сууз болуп, чыгармачыл кыяматты көргөндөй. Ишенишпейт окурмандар азырда, кантип эле Айтматовта жатырда, күн да болуп, ай да болуп асманда, жаркыраган рухун бизге чачаарда. Чолпон жылдыз чыккан сайын элестеп, күтөбүз биз бир күн сизди келеттеп, саманчылын жолун сепкен өңдөнүп, майлуу сүттүү берекени береттеп.
уктап жатат. Балким эртең ойгонор, мифке айланып, символ болуп токтонор, бир кылымда, бир кыргызга мээр түшүп, Кудай таалам элибизди ойлонор. Силердин студияңарга дагы ийгиликтерди каалайм. 20 жылдык юбилейин белгилеген турат экенсиңер Босокодо. Силердин телеканалдагы өссүн, жогорку деңгээлдерге көтөрүлсүн. Ал үчүн силерде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Университетибиздин жетекчилиги бардык тармакты колдоп атат. Силердин телевидениеге дагы өтө чоң ийгиликтерди каалайм. Аман болгула. Иштериңерде ийгилик болсун. Осмондун өнүгө берсин, өсө берсин деп каалайм. Сиздерге биз чакырганыңыздарга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Эгерде бардык жагынан төп келген үй-бүлөлөр көп болсо, мамлекетте бекем күчтүү болор шексиз. Мына дал ушундай үй-бүлө бүгүн бизде конокто болду. Ар бириңиздердин үй-бүлөңүздөрдүн түркүгү бекем болуп, үй-бүлөңүздөрдө ыйман, ынтымак, адеп, кут береке арыбасын деген тилек менен бүгүнкү телеберүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Канчалаган тагдырлар, сезимдер акын калем менен байланышкан. Акындар адам жүрөгүнөн түнө тапкан кайрыктарды жазып, кайрадан сезимдерге жеткирет эмеспи? Мына ушундай сезимдерге кол сунган акындар биздин университетибизде дарбын. Алардын чыгармачылыгы менен тааныштырып, Сезим ыргактары рубрикасы. Бүгүн биз сиздер менен Айжан Өскөнбай кызынын калеминен жаралган энелер, жалпы аялзат тууралуу жазган ырларына көңүл бурабыз. Апа сизге бул дүйнөнү салса дагы бүтөртөп, жылуулугун бүтпөйм сенин сүрөттөп, ток этерге сөз таба албай быкшыймын, салган өңдү отко көмүр күрөктөп. Билдим апа, мен деп далай түтөпсүң, билдирбестен кемчилигин бүтөпсүң, поэзияны медер туткан кызыңа өзүң эле 7 томдук китепсиң. Кебиң укпас кежирленген кылыкты, көп эстебей, жаным апа унутчу, сабыр кылчы, күн чыгарга аз калды, сүрөм апа асмандагы булутту. Узап үйдөн кеткен бөлөк катарга, сагынычты сапка тизип жазам да. А сен мени мүнөт сайын эстейсиң, эрте, түштө, кеч киргенде жатаарда. Түшүктөнүп түштүм билим артынан, көптү үйрөнүп бийиктикке талпынам. Бирок неге сендик деген ойлорду аз ачылган дептериме калтырам. Качан болсо жөн жүрбөйт да тентегиң, баскан сайын татып турмуш келтегин. Оңолормун эстеп анда бул күндү, ошол күнгө, ушул күндү теңдегин. Сиз аялсыз. Сиз аялсыз, бааланбаган аялдай. Оорудасыз, жан дүйнөңүз жай албай. Эркиңизди алмаштырып туткунга, сүйүүңүздүн жардылыгын уктум да, сүй албаптыр алганыңыз аярлай. Сүй албаптыр алганыңыз аярлай. Издеп жүрсүз мамиленин дарысын. Жашырбаңыз жазганымдын баары чын. Балким сизге сокку болоор маралдык, моюн бербей мерездигим аялдык. Сууруп салгам сизге тандык баарысын. Сууруп салгам сизге тандык баарысын. Өрттөлгөндө сиз жазылган күндөлүк, үстөм кылып алган деше дүйнө мүлк. Каталардын баарын сизге сүрөбөйм, мындан артык азап дагы тилебейм. Бакытыңыз издеп келсин түрлөнүп. Сиз кеткенде жоготуп бүт дүйнөсүн, айланчыктап жалгыздыктын түрмөсүн.
Эми даамын таткан кезде сүйүүнүн, кайра кайтып кызытпаңыз бүйүрүн. Сиздин мындай жашооңузду билбесин, сизге башка тоодой бакыт жолуксун. Жүрөктөгү улуу сезимдерди айтып жеткире албасак да, айрым бир бөлүгүн мына ушундай ыр саптарынан сезе алабыз. Сезим ыргагынын таасиринде нечендеген ырлар, куюлушкан сөздөр жер албаган. Ошол сезимдерибизди аярлай билели. Сиздер менен Айжана Өскөнбай кызынын калемине таандык ырлар менен тааныштык.